Өмүрбек Бабановдун кайрылуусун көрүп, биз дагы анын чечимин колдодук. Бул ооба өтө оор чечим болчу. Анткени Кыргызстанда бир тозуп алуу бир аракеттер, көп иштер болуп келген. Бирок эгерде Бабанов айткандай так ушул чагымчыл иштер колдонуп кетет деген маалымат болсо, сөзсүз түрдө андайга жол бербеш керек болчу. Анткени мамлекетибизде тартип, мамлекетибизде туруктуулук жана адамдын өмүрү же ден соолугу бул эң биринчи орунга коюлуш керек. Саясат андан кийин болуш керек. Эң биринчи ирет элибиз туура түшүнүш керек. Туура түшүнүш керек. Бул дагы бир жолу кайталап коем. Бул өтө оор, кыйын чечим болду. Бирок мындай чечимге барыш да оңой эмес. Аны мындай эркин барган адам жасай алат да. Эми так эле ниетин, келе турган ниетин билгизип турат. Мен ойлойм, эң негизгиси бул элди чогултканда бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, кырдаал оңой эмес мамлекеттечи. Анан эми башка дагы күчтөр бар, ошолордун баары пайдаланып кетпеш керек. Мен ойлойм, сүйлөшүү, тынчтык жолу менен баары чечилет.